Ассаламу алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Акыркы 20-25 күндүн арасында ушундай SMS-тер көбөйүп атат да. Бир бала менен чынын айтсам, жүрдүм эле кыз жигит болуп, 60 000, 70 000 золотой корондан акча алдырды, мөл булактан алдырды, же болбосо телефон алдырды, саат алдырды. Ошол менен мына төлөй турган учурга келгенде жок болуп атат. Жүзүнү чыгарып бир обращение кылайлыкчы депчи. Канчалык бир уятта ушундай нерсе кылган жигиттер намыска келип, акыл менен иш жүргүзөлүк туугандар. Эми мен чыгар десе чыгара беребиз, эми уятта эми чыгып ушунун акчасын бербей коюпсуң, ушундай наркы берип жүрүпсүңөр деп чыгыш өтө уятта. Туугандар, жакшыны бололук эй койгула жигиттер. Кыз баланы алдап наркы берип кылбайлык. Үйлөнө турган болсок сүйлөшөлүк туугандар. Эми ушундай обращение кылыш чынында мага кыйын болуп атат. Эми мындай кайрылуулар көбөйүп кеткендигинен кайрылуу кылыш керек болуп калды да. Өзүбүзгө сак бололу туугандар, ишенбеген адамдарга, тааныш билиш эместерге жөн эле кредит алып бербейлик. Не только бул кредит, телефон алып бергендер аябай көп экен бизден эжелерчи. Ишенип бир 100 000 бердим эле, жок. Анан бир сакалчан адамдар эле 400 000 берсем ал да жок болуп атат. Ажыга каттайт өзү, жылына умрага алып барат деп көп чалып атат. Эми андай адамдар чыгарган уятта, чынын айтсамчы, бир бардык жагынан зыян да. Мисалы жакшы жүргөн адамдарга да зыян да. Ошого ишенбеген адамдарга акча бербейли туугандар. Эң мен айта турчу нерсем, өзүбүзгө сак болойлук. Керектүү видео болгон болсо наркы берикке таратып, биздин каналга катталып коюңуздар. Аманат туруңуздар туугандар. Рахмат.